أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد اللهم يسر لي ولا تعسر وتمم بالخير بك استعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, урматтуу жамаат, урматтуу эжекелер, кандайсыздар? Бүгүн болсо биз сиздер менен өтүүчү темабыз бабу суджуду сахви болот экен. Адашуу саждасы тууралуу. Качан адашуу саждасын жасайбыз, качан жасабай койсо болот, анын өкүмү кандай, качан важип болот, ошол тууралуу бүгүн сиздер менен өтөбүз. Эми адам баласы намазында адашышы мүмкүн, ар кандай айыптарды кетириши мүмкүн. Эми эгерде айып кетире турган болсок, биз ошого төлөм жасашыбыз керек экен. Ошол төлөм кандай болот десе, 2 сажда менен болот экен. Ошол 2 сажданы биз өзүбүздүн фихтелибизде саждату сахву же болбосо адашуу саждасы деп коет экенбиз. Эми ошол адашуу саждасын кандай таризде кылабыз, кандай тартипте кылабыз десе, биздин Орто Азияда кандай тартипке амал кылабыз десең, биринчи мисалы, эгерде бир адам намазында адашкан болсо, намаздын акырына чейин күтөт экен дагы, намаздын акырына келгенде, каадага отурганда, акыркы каадага отурганда бир жолу ташаххудду окуйт экен. Бир жолу ташаххудду окуйт. Эгерде ошол имам киши болсо, бир жагына салам берет экен, оң жакка. Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп бир жолу эле салам берет экен. Эгерде ал жалгыз окуй турган адам болсо, анда 2 жакка тең салам берет экен. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп 2 жакка тең салам берет экен. Бирок кааласа бир жакка деле салам берип койсо болот экен, бирок 2 жакка салам бергени турарак болот экен. Бирок имам бир жакка эле салам берет. Салам бергенден кийин дароо 2 сажда кылат экен. Бул 2 сажда уже адашуу саждалары болот. Адашуу саждасын кудум эле намаздын ичинде кандай сажда кылсак, кудум эле ошондой кылып беребиз. Таспихтер менен, такбир менен кудум кандай намазда болсо ошондой кылып беребиз да, кайра кайтып каадага отуруп ташаххудду окуйбуз, салаватты окуйбуз, дуаны кылабыз, анан 2 жакка салам беребиз. 2 жакка салам бергенден кийин мына ошондо намазыбыз толук болду, жана айыптын баары жабылды, намазыбызды бүтүрүп кете берсек болот экен. Эми ушул жерде суроо пайда болуп атат. Эмне себептен биз жанагы 2 сажданы, адашуу саждасын саламдан кийин кылып атабыз? Саламга чейин кылып койсок болбойбу деген суроо туулат. Жок, болбойт экен. Эмнеге дегенде, мисалы башка мазхабта, Хамбали мазхабын ала турган болсок, аларда адашуу саждасынын 5 түрү бар экен. Мындай кылып койсоң мындай сажда кылып бересиң, мындай кылып койсоң тигиндей сажда кылып бересиң деп алар 5 түрдүү экен. Алардын ушул маселеси, фик маселеси эң оор маселелердин бири болуп эсептелинет экен. Чечмелей турганда, чечмелегенге келгенде оор маселелердин бири болуп эсептелинет экен. Ал эми биздин мазхабта бизде бир эле адашуу саждасы бар экен. Канча жолу адашпайлык, биз намазыбызда бир жолу эле аягында саламдан кийин 2 жолу сажда кылып берет экенбиз. Буга көптөгөн далилдер бар экен. Мисалы, биринчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ликулли сахвин саждатани ба'да салами". Бардык адашуулар үчүн саламдан кийин 2 сажда кылып бересиңер деп Пайгамбарыбыз буйруккан экен. Демек, бардык адашкандыктар үчүн саламдан кийин деп Пайгамбарыбыз бизге баса белгилеп атат. Саламдан кийин анан 2 сажда кылып бересиңер деп атат. Ошондой эле бул жерде да Имран ибн Хасин деген сахаба, ошондой эле жамаатун минас сахаби, сахабалардан болгон жамаат риваят кылып атат. Аннаху саллаллаху алейхи вассалам сажада саждати сахви ба'да салами. Алар риваят кылып атышат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде сажда сахвы кыла турган болсо, саламдан кийин анан сажда сахвы кылган деп көптөгөн сахабалар жана Имран ибн Хасин деген сахаба риваят кылып жатат. Ошондой эле дагы бир риваятта Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү намаз окуп атып, жанагындай 4 рекет окулуучу намазды 5 рекет кылып окуп коет экен. 5-чи рекетин кошуп коет экен, билбей калат экен өзү. Ошондо артында сахабалар сурайт экен: "Я Расулуллах, намазыбыз көбөйдү, эми 5 рекет кылып намаз окуйбузбу?" дегенде Пайгамбарыбыз артка карап: "Эмне деп жатасыңар?" дейт экен. Анда алар айтат экен: "Сиз 5 рекет кылып окуп койдуңуз" дегенде Пайгамбарыбыз эмне кылат экен? Пайгамбарыбыз айтка кайтып барат экен дагы, намазын аяктап, салам берип туруп,
андан кийин кайра 2 сажда кылат экен, анан намазын толугу менен бүтүрөт экен. Демек пайгамбарыбыз биринчи салам берген, намазын аяктаган, андан кийин 2 салам берген. Дагы бир риваят бар экен. Ал риваятта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам асыр окуп аткан маалы болот экен. Асыр окуп атышып, бирок пайгамбарыбыз 2 рекет менен эле жана отуруп калат экен. Кадага отуруп, узартып 2 рекет менен бүтүрүп коет экен. Ошондо сахабалар баары итаат кылып, унчукпай отурганда бир сахаба болот экен, анын аты Зульядайн болот экен. Аты дагы эмес, лакабы. Колу узун деп койгон лакабы болот экен, Зульядайн деген. Ал киши уялбай эле сурай беришкен пайгамбарыбызданчы. Ошол киши сурап жиберет экен: "Я Расулуллах, намазыбыз кыскарып кеттиби? Же адашып кеттиңизби?" дегенде сахабалар чүш деп калышат экен. Ошондо пайгамбарыбыз эмне кылат экен? Пайгамбарыбыз ошол жерден туруп кайра намазын улантат экен. Намазын улантып, 4 рекетин бүтүрүп, салам бергенден кийин 2 жолу сажда кылып, сажда сахво кылып, анан ошентип намазын толуктайт экен. Ушул жерден байкасаңыздар, акыркы хадисте пайгамбарыбыз менен сахабалар намаздын ортосунда сүйлөшүп атышты. Пайгамбарыбыз артка карап, "Эмне деп атасыңар?" деп сурап атты. Сахабалар пайгамбарыбызга айтып атты: "Эми биздин учурда ошентсе болобу? Мисалы сажда сахво кыла элек болсок, салам бергенден кийин сажда сахво кыла элекке чейин сүйлөшсөк болобу? Же деги эле намазда сүйлөшсөк болобу?" десек, "Жок, болбойт" деп өткөнбүз. Биз үчүн бул мүмкүн эмес. Биздин намазыбыз дароо ошол жерден автоматически бузулуп калат. Эгерде сүйлөй турган эле болсок, намазыбыз ошол жерден бузулат. Эмне себептен пайгамбарыбыздын учурунда булар сүйлөй беришкен? Себеби ошол кезде шариат эми эле негизделип келаткан. Ошол кезде шариат эми түзүлүп, ошондой каталарды кетиришип, анан пайгамбарыбыз өкүм берип, бара-бара пайгамбарыбыз көп нерсени тыйып койгон. Ал эмес, билесиздерби, арак башында харам делген эмес. Арак спиртной харам делген эмес. Башында Куранда арак харам деп өкүм келген эмес. Кийин адамдар жана аракты ичип алып намаз окуп баштаганда, намаз окуганда жанагынтип тамгаларды алмаштырып ушинтип баштаганда, анан дагы бир өкүм келген: намазында арак ичпей эле койсун деп. Ошентип атып аягында аракты харам кылдым деген өкүм келген. То есть бара-бара баары тыйы салынган. Ушундай эле, ошол сымал эле башында пайгамбарыбыз жаңы шариат түшүп, негизделип келатканда ошентип сахабаларга үйрөтүп келген. Алар ошол кезде сүйлөшө беришчи, ошондой суроолордун туура эмес болуп калса суроолорду бере беришчи. Бирок кийин бара-бара бунун баары тыйылган. Азыркы учурда эгер намазыбызда сүйлөп сала турган болсок, намазыбыз дароо ошол жерден бузулат. Мисалы сажда сахво биз айтып атабыз, эмне үчүн саламды кылып анан сажданы кылабыз деп. Себеби биз биринчи ошол намазды толуктап алышыбыз керек экен. Намазды халал кылып алышыбыз керек экен. Биз салам менен намазды халал кылабыз дегенбиз, тахлил кылабыз деп. Намазды толугу менен бүтүргөндөн кийин анан жанагы 2 сажданы кылып берип, анан дагы салам берип, ошентип намазды толуктайт экенбиз. Бирок намазды халал кылдым деп туруп, сажда сахво кыла элекке чейин эле сүйлөп жүрсөм, же болбосо сажда сахвону унутуп калсам, ошол жерден намазым бузулат. Эмнеге? Себеби мен ниетимде мен дагы сажда кылмакмын да. Мен намазым бүтүрө элек болчумун толугу менен. Халал кылганы менен намазым бүтө элек болчу. Ошол себептен намаз бүтө элек болуп эсептелинет дагы, ага кайрадан ошол намазды окуп берүү, эгер сүйлөп жибере турган болсо, же болбосо сажданы кылбай кое турган болсо, сажда сахвону, ага кайрадан ошол намазды тургузуп берүү важип болуп калат. Фарз эмес, важип болуп калат деп келет экен кыздар. Эми бул иншалла түшүнүктүү болду. Кийинкиси дагы бир суроо. Ушул эмне себептен имам бир жака эле салам берип атат, жалгыз окуган адам 2 жака салам берип атат. Эмнеге жалгыз окуган адам бир жака эле салам берип койбойт деген суроо туулушу мүмкүн. Эмне себептен имам бир жака эле салам берет десе, көрсө имам башкаларга да үлгү болот, туурабы? Эгерде имам намазында адашып кетип, анан аягында 2 жолу салам берип кое турган болсо, артындагы адамдар ойлоп калышы мүмкүн, имам намазды бүттү деп туруп, баары туруп тарап кетиши мүмкүн. Намазды бүттү деп түшүнүп калышы мүмкүн. Ошондуктан имам бир жака эле салам берген болсо, артында адамдар билет, бул имам адашып кетиптир, биз дагы сажда сахво кыла турбайбызбы деп имамдын артынан уюп кетишет. Бирок бир маселе, эгерде
көпчүлүк машайихтер, аалымдар айткан экен, азыркы учурда эгерде жума намазында, жанагындай айт намазында элдер аябай көп чогулганда, билесиздерби, айт намазында жанагы площадь аянттын баары толуп калат. Ошондой кезде же болбосо жума намазда аябай эле киши көп болгондо, эгерде имам адашып кетсе, сажда сахвы кылбайт экен. Эмнеге? Себеби ошол жерде жаңы динге киргендер бар, билбегендер бар, түшүнбөгөндөр бар, эгер же болбосо туура эмес түшүнүп алгандар бар. Имам ошончо кишини артына уютуп алып, анан адашып кетип сажда сахвы кыла турган болсо, артындагы адамдар адашып, аралашып, каша болуп, фитна болуп, түшүнбөстүк болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан аалымдар айтат экен, жума намазында, айт намаздарында эгерде имам адашып кетсе дагы сажда сахвы кылып бербеш керек, кылбаш керек деп айтышат экен, кыздар. Демек, эмнеге имам бир жака салам берет экен? Бул түшүнүктүү болду, артындагы адамдар туура эмес түшүнө албаш үчүн. Ал эми жалгыз окуган адамчы? Жалгыз окуган адам бир жака салам берип койсо болбойбу? Эки жака, же болбосо эмнеге эки жака салам берип атат десе, бул жерде ар кандай пикирлер бар экен. Мисалы, бир пикирде бул жерде Ислам аль-Баздави деген аалым болгон экен. Ал айтат экен, бир жака эле салам бериш керек дейт экен. Себеби дегенде, биздин максатыбыз, мисалы, намазды тахлил кылуу максаты, бир жака эле салам бергенде уже тахлил болду дейт. Намазыбыз аяктады. Ал эми экинчи жака салам берүү, bundan максат жаныбыздагы башкаларга, калгандарга салам берип атабыз дейт. Эми эгерде сажда сахвы кыла турган болсом, мен бир жака эле салам берүүм жетиштүү болот. Экинчи жака салам берүү бул уже лишний маселе болуп калат экен, деп айтат экен имам аль-Баздави деген аалым. Бирок биз ага амал кылбайт экенбиз. Биз башка китепте келген, Хидая деген китепте келген экен. Хидая деген китепте бизге эки жака тең салам кылган асох турарак деп айткан экен. Биз ошого амал кылат экенбиз. Эки жака, жалгыз окуган адам эки жака салам берип, анан сажда кылып эки жолу, анан кайрадан эки жака салам берип намазын аяктайт экен. Бирок эгерде бир жака салам берип койсок деле эч нерсе болбойт. Бирок эки жака бергени турарак деп Хидая китебинде келет экен. Анан биздин Орто Азияда ошого амал кылынат экен, кыздар. Бул иншалла түшүнүктүү болду, Эми кыздар, сажда сахвынын өкүмү кандай экен? Сажда сахвынын өкүмү важип экен. Анан качан важип болот бул? Өзү негизи важип, бирок важип боло турган бир учуру болот да. Ошол качан важип болот десе, битаркел важиби дейт. Эгерде намазда важипти таштап кое турган болсок, кандай гана важип болбосун, намазда важип таштап кое турган болсок, бизге сажда сахвы важип болот экен. Эми ошонун учурлары болот экен. Кайсы учурда важип ташталып кетет? Ошол учурларын аз сиздерге айтып берем, иншалла, по полочкам айтып беремин. Мисалы, биринчи учуру, эгерде намазда бир рүкүн эрте болуп кете турган болсо, эрте жасап жибере турган болсок бир рүкүндү. Рүкүн деген эмне? Намаздын ичинде рүкүндөрү бар, ал фарздары. Кыям өзүнчө бир рүкүм, рүкү өзүнчө бир рүкүм, сажда өзүнчө бир рүкүм, ошондой эле каада, акыркы каада өзүнчө бир рүкүн, кыраат кылуу өзүнчө бир рүкүн. Эми мисалы, мен намазда турдум, тургандан кийин кыраатты кылбастан рүкүгө кетип калдым. Же болбосо наоборот, эртелетип салдым. Бир рүкүндү мынакей кыраат кылбай койдум, рүкү кылып салдым. Рүкүнү эртелетип салдым. Ошондо бир рүкүндү эртелетип салган болом. Ошондой учур келе турган болсо, анда ошондо сажда сахвы кылып берет экенмин. Бир рүкүндү эртелетип салган болсом, өзүнүн убактысынан эрте кылып сала турган болсом, бул жерде получается кыраатым калып калды. Кыраатым калган үчүн да мен сажда кылып беремин. Рүкүнү эрте кылып салдым. Рүкүнү эрте кылып салгандыгы үчүн сажда кылып беремин. Ошондой эле эгерде бир рүкүн кеч кала турган болсо, биз эмне дейбиз? Рүкүндөр өз убагында болуш керек. Бул важип. Рүкүндү кылып бул фарз, Рүкүндү такыр таштап сала албайбыз. Биз таштабайбыз. Бирок ушул жерден биз эрте же кеч кылып сала турган болсок, ошол важипти таштаган болот экенбиз. Себеби рүкүндөрдү убагында кылуу бул важип экен. Мисалы, эгерде мен рүкүндү кечиктирсем, экинчи көрүнүш, эгерде рүкүндү кечиктирип сала турган болсом, кандайча?
Кандайча десек, мисал келтире турган болсок, мен аттахиятка отурдум, биринчи аттахиятка отурдум. 4 рекет намаз болсо, 2 рекеттен кийин аттахиятка отурдум. Аттахиятты окуп атам. Аттахияту лиллахи ва салавату ва тайбату деп аягына келдим. Келгенден кийин ойлонуп отуруп калдым. Ташахут мөнөтүнөн ашырып ийдим. Же болбосо дагы бир ташахутты окуп ийдим. Же болбосо салаваттын башын кошуп жиберсем, Аллахумма солли аля деп эле кошуп жиберсем, болду. Мен кийинки 3-чү рекеттин рүкүнүн кечиктирген болом. 3-чү рекеттин рүкүнү кеч калгандыгы үчүн, жанагы аттахиятты кошуп ийгендигим үчүн бул жерде намаз каза болбойт кыздар, намаз бузулбайт. Мен ошол 3-чү рекетти кеч калтыргандыгым үчүн сажда сахва кылып беремин. Ошол жерден салаватты улап кетпеймин, дароо туруп кете беремин да 3-чү рекетти окуй беремин. Бирок ошол 3-чү рекети меники кеч калып кетти, убагында окулбай калды. А биз качан туруш керек? Абдуху ва расулуллах дегенден кийин сразу дароо туруш керек эле. Ташахуттун аягына келгенде дароо турабыз. Эгерде ойлонуп отуруп калсак, жанагы мөнөттөн өткөрүп ийсек, бир аз кечиктирип, же ташахут кошуп койсок, же салават кошуп кое турган болсок, болду. Биз турушубуз керек. Тургандан кийин бирок турдук, бирок жанагы рүкүн кеч калып кетти. Ошон үчүн намаздын аягында сажда сахва кылып берет экенбиз. Кийинки көрүнүш же болбосо бул жерде айтып атат: "Ва юджибу иза зада фи солати фи'лан мин джинсиха". Ошол намазда өзүнүн жынысынан болгон бир кыймыл аракеттер зада болуп кетсе, ашыкча болуп кетсе, мисалы 2 саждадан тышкары дагы бир сажда кылып ийсем, же болбосо 3-чү сажда кылып ийсем, же болбосо 2 рүкү кылып ийсем, ушундай сыяктуу рүкүндөрдү кайталап кылып турган болсом, анда дагы сажда сахва мага важип болуп калат экен. Ошондой эле сажда важипти такыр эле калтырып сала турган болсом. Такыр калтырып сала турган болсом, же болбосо дагы бир көрүнүш, эгерде ошол важипти өзгөртүп сала турган болсом, анда сажда сахва мага важип болот экен. Бардыгын жазып алыңыздар кыздар. Эми дейт дагы ау жахарол имаму фиха юхафиту бихи ау акаса. Же болбосо имам намаз окуп атканда, биз сиздер менен өткөнбүз, бешим менен асырды ичинен окуйт. Ошол намаздарды ичинен окулуучу намазды сыртынан окуп салса, имам ошол жерден ката кетирди. Ката кетиргендиги үчүн сажда сахва кылып бериш керек экен. Же болбосо сыртынан окулуучу багымдат намазында, коптан шам намаздарында сыртынан окулуучу намаздарды ичинен окуп салса, наоборот болсо, анда ошол жерден дагы сажда сахва кылып бериш ага важип болот экен. Вала ялзаму ли тарки зикри. Бирок эгерде намаз окуп атканда зикирлер калып кала турган болсо, мисалы таспихтер, субхан раббиял а'ля, Аллаху акбар сыяктуу таспихтер калып кетсе, ничего страшного. Анда сажда сахва бизге важип болбойт экен. Бирок ялзаму дейт лил кыраати. Эгерде намазда жана айтып кеттик, кыраат калып калса, кыраатым калып калса, же болбосо ташаххудайни, 2 ташаххуттун бирөөсү же 2-тен калып кете турган болсо, аттахияту лиллахи ва салавату ва тайбату биз эмне дегенбиз? Акыркы каадада ташаххут мөөнөтүнчө отуруш бул фарз дегенбиз. Мөөнөтүнчө отуруп бирок ташаххутты окубай койсок, биз важипти калтырган болобуз дегенбиз. Демек ошол важиптерди калтыргандыгыбыз үчүн, ташаххуттарды калып калгандыгы үчүн биз сажда сахва жаза берет экенбиз. Же болбосо кыраатыбыз калып калса, кыраат калып калды деп биз намазыбызды бузуп салбайт экенбиз. Ошол кыраат калып калгандыгы үчүн дагы биз сажда сахва кылып намазыбызды толуктап берет экенбиз. Вал кунуту, ошондой эле 3 рекет витр важиптен кунут дуасы калып кетсе, кунут дуасы сөзсүз түрдө аткарылыш керек экен, важип экен, калып кетсе, биз сөзсүз түрдө бизге сажда сахву, адашуу саждасын кылып берүү важип болуп калат экен. Ва такбиротул айдайн, ошондой эле 2 айт намазында имам жана такбирлерди калтырбаш керек экен. Калып кете турган болсо, бир такбир калып кете турган болсо, анда ошол жерден сажда сахву кылып бериш керек экен, важип болуп калат экен. Ошондой эле дейт: "Ва ин qara'a fi ar-ruku'i aw al-qu'udi sajada lis-sahwi". Рүкүгө барганда, рүкүнү элестетиңиздер, рүкүгө бардым, же болбосо саждага бардым, ошол жактан кыраат кылып салсам, Фатиханы окуп салсам, же болбосо зам сүрөлөрдүн бир сүрөсүн кошуп салсам, Субхана раббиял азим деген жерден Алхамдулиллахи раббил аламин деп жүрө турган болсом, мен анда адаштым.
мен сажда саху кылып беришим керек. Себеби рүкү менен сажда кыраат кылуучу жай эмес. Туурабы, биз ал жерден кыраат кыла албайбыз. Анын жайы таспих айтылуучу жай. Ал жерден кыраат кыла албайбыз. Демек биз адаштык дагы жанагы көрүнүстөрү бул жерде важиптерди алмаштырып салгандыгыбыз үчүн биз сажда саху кылып берет экенбиз. Фил кыями аур-руку ла ясджуду. Бирок эгерде ташаххуд, аттахияту лиллахи ва салавату ва тайбатты кыямда туруп окуп алсам, адашып кетип кыямда окуп алдым, же болбосо рүкүгө барганда окуп алдым, аттахиятты кыраат эмес, аттахиятты окуп алсам, анда сажда кылып бербейт дейт. Эмнеге? Себеби кыям бул жана сана айтылуучу жай. Бул жерден биз санада айтып атпайбызбы, туурабы? Аллахка мактоо айтып атпайбызбы? Аттахияттагы Аллахка мактоо болуп эсептелинет. Ошондуктан аттахиятты кыямда окуп жибере турган болсок, эч нерсе болбойт дейт. Себеби ал сана Аллахка алкыш айтылуучу жай. Ошондуктан бузулуп калбайт намазыбыз. Намазыбыз бузулбайт дагы, сажда сахуда кылбайбыз деген сөз болот. Ошондой эле рүкүдөн дагы биз Аллахка алкыш айтып атабыз да, мактоо айтабыз. Субхана роббил азим деп. Ошондуктан ал жерден дагы ташаххудду айтып жибере турган болсок, адашып, анда сажда саху кылып бербейт экенбиз. Эч нерсе болбойт экен. Бирок эгерде адашып калган болсо, кыздар атайлап ал жерде ташаххудду айткан болбойт. Бунун баары, жогоруда айтылганын баары адашып гана болсо, кыздар, случайно кылып жибере турган болсок, анда сажда саху болот. Атайын кылсак, анда бузулуп калат. Ошондой эле дейт: "Ва ман саха марратайни ау аксара такфихи саждатани". Мисалы, намазымда мен 4 рекет намаз окуп атам, кыраатты унутуп койдум башында. Андан кийин экинчи каадада отуруп ташаххуддун мөөнөтүн узартып ийдим да, 3-чү рекетимди кеч калтырып ийдим. Бир рүкүнүмдү кеч калтырып ийдим. Анан аягында дагы каадага отурганда Фатиханы окуп алдым. Ушинтип менин 3 ошибкам болуп калды, 3 катам болуп калды. Же болбосо 3кө жетпей 2 болсун, же андан ашып көбүрөөк болсун, ушунун баардыгына канча сажда саху кылып беремин? Ар бирөөнү бирден кылып береминби? Же баарына бирөөнү эле кылып беремин десе, эгерде намазда 2 же андан ашыгыраак ката болуп кете турган болсо, бир намазда ошол 2 сажда эле жетиштүү болот экен. Намаздын аягында бир салам берип туруп, 2 сажда кылып туруп, анан салам менен аяктасак, ошол адашуу саждасы бүт айыптардын баарын жапкан болот экен. Ага далил бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен: "Ас-саждатани ба'да ас-салами яджзияни ан кулли зиядатин ва никосу". Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен: саламдан кийин кылынган 2 сажда баардык жетишпей калгандыктардан дагы ашыкча кылып койгон нерселердин баарын айыптарын жаап коет экен, кыздар. Толуктап коет экен, яджзияни толуктап коет экен, кыздар. Ошондуктан эгерде канча ката кылсак дагы, эгерде ал фарз эмес болсо, фарз калып кетпесе, важиптер калып кете турган болсо, өзгөрүп кете турган болсо, башка бир нерсе боло турган болсо, биз ошол 2 сажда менен эле баардыгын толуктап койсок болот экен. Бул дагы болсо бизге жеңилдик, алхамдулилля. Ошондой эле дейт: "Иза сахал имаму фасажада сажадал маъмуму ва илля фала". Эми имамга келе турган болсок, имам намазында адашып кетти. Адашып кеткенден кийин ошол жерден эгер сажда сахву кылса, ага уючу адам дагы ошол сажда сахвуну кылып бериш керек экен. Эгерде имам адашып кетип, бирок кылбай койсо, анда уючу адам да кылбайт дейт. Имам эмнени кылса, уючу адам да ошону кылып бериш керек экен дейт. Бирок эгерде артындагы уюп аткан адам адашып кетсе, имам адашпай эле, артындагы уюп аткан адам өзү рүкүсүн кеч калтырып же эртерээк отуруп ушинтип ошибкаларды кетирип алган болсо, анда экөө тең сажда саху кылып бербейт. Ошол уюучу адам да кылып бербейт, имам да кылып бербейт. Эмнеге уюучу адам адашып кылып бербейт десе, себеби анын намазы имамдын намазы. Ал имамга уюп атат. Баары бир деле ал кылып бере турган болсо деле, анын намазы имамдын намазы. Имамдын намазы кабыл болсо, анын намазы кабыл болот. Ошон үчүн уюучу адам имам эмне кылып аткан болсо, ошону гана кылат. Ушул жерде дагы бир маселе, эгерде имам сажда сахву кылып аткан болсо, бирөө кечигип келип калды. Кечигип келип,
намазга кошулуп калды, экинчи мейли 4-чү рекетинде деле кошулуп калды, уже жетишпей калды да. Ал имам менен уюп окуй берет, бирок калганын да окуп бериш керек болчу. Ушул жерден тиги бала эмне кылат десе, жана сажда сахвуну кылабы же кылбайбы уюп аткан адам десе, эгерде имам акыркы рекетинде уже акыркы рекетин окуп атып, анан сажда сахву кыла турган болсо, кудум ошол имам эмне кылса, аягына чейин туурайт, сажда сахвуну да кылып берет. Андан кийин бирок имам салам берсе, акырында ал салам бербейт, ал намазын улап кете берет экен. Ал жана жетишпей калган намаздарын тургузуп берет экен, кайра улап кете берет экен. Мынакей ушул вал масбук ясджуду магал имами сумма якти. Масбук бул кечигип калган адам, ушул жаңы эле кечикти деп атпадымбы? Масбук деп коет араб тилинде. Ушул масбук имам менен кошо уюй берет. Ал сажда кылса кошо сажда кыла берет, бирок кийин да казасын окуп берет. То есть намазын толуктап окуйт деген сөз. ومن ساح عن القاعدة الأولى ثم يتذكر وهو إلى القعود أقرب عاد وتشهد дейт. Эми ушундай случай болуп калышы мүмкүн. Мисалы, 4 рекет намаз окуп атабыз. 4 рекет намаз окуп атабыз же болбосо 3 рекет намаз окуп атабыз, мейли 4 рекет ала турган болсок, биринчи каадага отурушубуз керек. Эми ушул жерден унутуп калып, вахуа илел кууди акраба, унутуп калып туруп жиберейин деди. Отуруш керек экен, унутуп калды да, анан туруп жиберейин деди өйдө. Ошол жерден карайт экенбиз. Ал канчалык деңгээлде туруп алды? Эгерде ал жана каадага жакыныраак болсо, бир аз эле мынтип буттарын көтөрө турган болсо, тисеси тура элек бир аз эле буттарын көтөрө турган болсо, каадага отурган положение жакыныраак болсо, анда ал отурат экен дагы, намаз ошол жерден ташаххудду окуп берет экен. Ал каадага жакын болуп эсептелингендиктен каадасын улап ташаххудду окуп бүтүрө берет экен, кийин сажда сахву кылып бербейт экен. Бирок وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو. Бирок эгерде ошол жерден каадага отуруш керек экенден унутуп калды дагы, туруп жүрдү. Туруп уже тисесин көтөрүп жана кыямга жакыныраак болуп кетсе, үрүкүү положенияга келип кетсе, уже кыямга жакыныраак, турганга жакыныраак болсо болду. Анда уже артка кайтып ташаххудду окуп бербейт экен. Ал уже кыямга тура берет, 3-чү рекетин окуп бүтөт, 4-чү рекетин окуп бүтөт, анан салам бергенден кийин эки жолу сажда сахву кылып бериш буга уже важип. Бул уже жана ташаххудду таштап койду. Важипти таштап койгондугу үчүн сажда сахву кылып берди. А биринчи көрүнүш эмне болду? Ал каадага жакыныраак болгондугу үчүн, тура элек болгондугу үчүн кайра отуруп туруп ташаххудду толтуруп койгондугу үчүн бул сажда сахву кылып бербейт экен. Ошондой эле дейт. وإن ساح عن القاعدة الأخيرة فقام عاد ما لم يسجد وإن سجد ضم إليها سادسة وصارت نفلا. Бул жерде көрүнүш эгерде акыркы каададан адашкан болсо дейт. Каадатыл ахирати, акыркы каада эмне дегенбиз? Бул фарз, буну сөзсүз түрдө отурушубуз керек. Бирок ушул жерден адашып кетти. Унутуп калды акыркы каада экен. Туруп кетти. Мисалы 2 рекет намаз окуп атып, 3 рекетте элестетип кетти дагы, ошол жерден отурганды унутуп калды. Факома, эгер ошол жерден туруп жүрсө, өйдө туруп жүрдү. Малам ясчуд, эгерде ушул жерден туруп жиберди, бирок ошол 3-чү рекетке, мисалы 2 рекетти мисал кылып атсак, 2-чи рекеттен акыркы каада болуп бүтүш керек эле, бирок бул кааданы отурбай туруп алды. Унутуп калды. Туруп алды да 3-чү рекет туруп алды, турду, мейли анда Фатиханы окуйбу, зам сүрөнү кошобу, бирок саждага бара элек болсо, сажда кыла элек болсо, анда кайра кайтса болот экен. Кайра кайтса болот экен дагы, сажда сахву кылып бербейт экен да, намазын аяктап бүтүрөт экен. Бирок дейт, фаин сажада домма илайха садисатан ва сорат нафлан. Бирок ошол жерден эгерде сажда кылып салган болсо, анда уже артка кайтыш жолу жок экен. Болду, анда ошол жерден намазын аяктайт экен, кантип
бунуку уже 2 рекет намаз болчу да, бунуку уже 3 рекет намаз болуп калды. 3-үчүнчү себеби 3-үчү рекеттин саждасын кылып салды. Ага бул бияка кайтыштын уже жолу жок. Бул 3-үчү рекетти кылып салгандыгы үчүн бунуку ошол намаз нафил намазга айланып калат экен. Ушул жерден токтотуп салса болот негизи. Эгер ихтияры берилген, токтотуп салса болот. Бирок бул намаздар уже фарз намаз эмес, себеби бунун эмеси жок да, каадасы жок. Ошондуктан бул дароо нафил намазга айланып калды. Акыркы каада жок болгондуктан бул дароо нафил намазга айланып калды 3 рекеттен. Бирок 3 рекеттен турган нафил намаз жок болгондуктан биз эмне кылат экенбиз? 4-үчү рекетти кошобуз. Вадомма илайха садисатан, же болбосо 6-чы рекет кылып кошобуз. Эгер 4 рекеттен ашып кетсе 6-чы рекет кош беребиз, же болбосо 3-чү рекет болсо 4-чү рекет кылып кош беребиз дагы, жанагынын баарын нафил намазга айландырат экенбиз. Эгер нафил намазга айланып кете турган болсо, ошол жерден биз салам берип намазыбызды аяктай беребиз. Бул жерден сажда сахвы кылып бербейбиз, кыздар. Эми ошол жерден суроо пайда болот. Саждага барды, анан бара элек дегенде кантип билебиз? Саждага мынтип баратканда эле уже саждага кетти болуп эсептелеби, же маңдайым жерге тийгенде сажда болуп эсептелеби, же болбосо маңдайым жерге тийип анан өйдө көтөрүлгөндө сажда болуп эсептелеби дегенде имам Абу Юсуф менен имам Мухаммадтын экөөнүн ортосунда бул жерде ихтилаф бар экен. Имам Абу Юсуф айтат экен, эгерде жанагы киши 5-чи рекетке туруп кетсе же 3-чү рекетке туруп кетсе, кааданы унутуп калып, акыркы кааданы унутуп калып туруп кетти. Фатиханы окуду, сүрөлөрдү окуп туруп, рүкүнү кылып, анан саждага барып пешенеси тийсе эле болду, сажда кылган болот дейт экен. Ал эми имам Мухаммад айтат экен, жок, эгерде ал киши 5-чи же 3-чү рекетке туруп кетти, туруп барып сажда кылды, сажда кылып пешенесин тийгизди, бирок ошол пешенесин тийгизгенден кийин эстеп кетсе, туй мен 3-чү рекетти окуп атам, 5-чи рекетке кетип калган турбаймынбы, бүтүрүш керек эле деп эстеп кетти. Ошол жерден эгер эстеп кетип башын көтөрө элек болсо саждадан, анда сажда кыла элек болуп эсептелинет экен. Эми биз кайсынысына амал кылабыз десек, биз ошол имам Мухаммадтыкына, акыркысына амал кылат экенбиз. Эгерде мисалы 5-чи рекетке туруп кетсе, 4 рекеттин акыркы каадасына отурбай калды, унутуп калып туруп кетти. 5-чи рекетти Фатиха сүрөсүн окуп анан саждага барып пешенесин тийгизди, саждага. Тийгизгенде эстеп кетти. Депчи. Мен деген кошумча кылып салган турбайм деп эстеп кете турган болсо, ага уруксат берилет экен, ал кайра кайтып барып жанагы 4 рекеттин намазына кайтып барат экен дагы, каадага отурат экен дагы, ошол жерден намазын бүтүрүп берсе уруксат берилет экен, кыздар. Эгер ал сажда кыла элек болуп эсептелсе, ал башын көтөрө элек, демек сажда кыла элек болуп эсептелинет экен. Демек ошол жерден кайтып барып намазын бүтүрсө болот экен, фарз намазын бүтүрүп койсо болот экен. Бирок сажда сафи кылып берет анда уже адашкандыгы үчүн. А эгерде уже башын көтөрүп жиберген болсо, анда болду. Ошол жерден намазы нафилге айланат экен да, 5 рекетке еще 6-чы рекетти кошуп бериш керек, себеби нафил намазы таксандан турбагандыктан, же 2 рекет, же 4 рекет, же 6 рекет болуш керек. Ошон үчүн биз 6-чы рекетти да кошуп беребиз дагы, анан намазыбызды ошол жерден бүтүрөт экенбиз. Ал уже нафил намаз болуп калат экен. Эми ушул жерде дагы бир суроо пайда болот экен. Эми бул нафил намазга айланып калбадыбы? А эгерде жанагындай биз билебиз, кээ бирки учурда биз нафил намаз окуганга уруксат берилбейт. Мисалы, асырдан кийин же баамдаттан кийин нафил намазын окуганга уруксат бербейт. А биз ошол жерде нафил намаз окуп кое атпайбызбы? Анда кандай кылабыз десе, биринчиден алымдар айтышат экен, эгерде бул намаздын баары жана 6 рекет же болбосо 4 рекет баары нафилге айланып, в этом случае мисалы баамдаттан кийин 4 рекет болуп калышы мүмкүн, же болбосо асырда 6 рекет болуп калышы мүмкүн, Биз ал учурда нафил намаз окуган болбойт. Биз эмне деп айтат экенбиз? Жок, бунуку толугу менен нафилге айланып калбады. Демек биз фарзын окуй элекпиз да. А биз качан асыр намазын фарзын окугандан кийин бизге уже нафил намаз окуган болбойт деп. Бул биринчи пикир экен. Экинчи пикири, биз атайын кылган жокпуз да, ошол нафилди биз деле атайын окуп алган жокпуз да. Ошондой болуп калды. Биз атайын нафилге ниет кылган эмеспиз. Бирок ошондой болуп калып, нафилге айланып кетти деп айтышат экен. Ошол себептен кечиримдүү болот экен. Эгерде асыр намаздан кийин ошондой болуп кете турган болсо, же болбосо баамдаттан кийин ошентип ката кемчилик кетип кала турган болсо, кыздар.
Андан кийин дейт وَإِنْ قَعَدَ في الرابعة قدر التشهد ثم قام عاد وسلم. Эми ушуга эле окшош случай, бирок 4 рекетти мисал кылып атат. 4 рекет намаз окуп бүттүм. Акыркы каадага отурду. Буга чейинки намаздарда акыркы каадага вообще отурбай эле болчу, туруп кетип аткан. А бул жерде акыркы каадага отурду 4 рекеттин каадасына. Бирок ошол жерде ташаххут эле окуп койду. Же ташаххут өлчөмүнчө эле отуруп койду дагы, андан кийин туруп кетти адашып. Унутуп калды. Дагы рекет бар эле деп унутуп калды. Же болбосо эки рекеттен кийин деле ошентип туруп кете турган болсок. Мисалы 2 рекетти окудум, андан кийин да 3-чү, 4-чү бар болуш керек эле деп туруп кетти адашып. Бирок ташаххут өлчөмүнчө отурду. Ал жанагы фарзды өлчөмүн отуруп берди. Эмне кылат десе, кома ада ва саллама. Эгерде эстеп кетсе, жана сажда кыла элекке чейин эстеген болсо, анда кайтып барат дейт. Кайтып барат дагы салам берет дейт. Ва ин сажада фил хамисати тамма фардуху. Бирок эгерде ошол жерден жана кайта элекке чейин сажда кылып жибере турган болсо, 4 рекеттен кийин ташаххут мөөнөтүнө отурду, кайра туруп алды. Туруп алгандан кийин 5-рекетте саждага кетип калды. Эмне кылат десе, анда уже анын намазы жана фарз намазы толук болуп эсептелди дейт. Себеби эмнеге? Себеби ал ташаххут мөөнөтүнө отуруп койду да. Ташаххут мөөнөтүнө отуруп койду, жанагы фарз намазы тамма болду, толук болду дейт. Андан кийин эмне кылат? Фаядумму илайха ракатан садисатан ва ясджуду лиссахви. Бул жерде бир ниет менен кыздар 4 рекет фарзы дагы болот экен, андан кийин еще нафил да кошулуп кетет. Эмнеге? Себеби бул жерде айтып атат, 5-рекетке кетип калды, 5-рекеттин саждасын кылып алды, жанагы фарз намазы 4 рекет фарзы кабыл болду, толук болду. Андан кийин 5-рекетти кылып салгандыгы үчүн биз 6-рекетти да кош беришибиз керек дедик, Себеби нафил 1 рекеттен турбайт. 6-рекетти кош беребиз дагы, бул жерде 2 рекет нафил, 4 рекет фарз намаз тең окулду болуп эсептелинет экен. Бирок бул жерде сажда сахв окулуп берет экенбиз. Нафил окулгандан кийин сажда сахв окулуп берет экенбиз. Эмнеге десе, биринчиден айтат экен, нафил намаздын урматына. Себеби нафил намаздагы өзүнчө негизи окулганда өзүнчө такбир менен окулуш керек эле. Бирок бул жерде өзүнүн такбири жок. Бул как бы фарздын такбиринен алып атат. Ошол такбирден колдонуп аткандыгы үчүн сажда сахв кылып берип атат деген пикир бар экен. Же болбосо экинчи пикири, бул жерде жанагы фарз намаздын саждасы кеч калгандыгы үчүн, саждасы эмес, кечиресиздер кыздар, фарз намаздын саламы кеч калгандыгы үчүн биз жана саламды кечиктирип бергендигибиз үчүн сажда сахв кылып беришибиз керек деп, бул жерден уже сажда сахв кылып берет экен. Бул көрүнүш кандай болду кыздар? Эгерде 4 рекет намаз окудум, 4 рекет намаз окуп, акыркы каададан ташаххут мөөнөтүнчө эле отуруп койдум дагы, салам бербестен туруп кеттим 5-рекетке. Эгер 5-рекетке туруп кеткенден кийин кайра кайтсам, эстеп кетип кайта турган болсом, барат экенимде кайтып барып, салам берип туруп намазымды бүтүрүп кетем. Сажда сахв кылбайм. Эмнеге? Себеби мен ташаххут мөөнөтүнчө отурганмын. А биз динибизде мисалы кээ бирки учурда көрүп каласың, мынтип туруп туруп эле эки жака салам берип коет. Өйдө кыямда туруп туруп элечи адашып кетсе. Андай бизде динде андай нерсе жок. То есть пайгамбарыбыз, сахабалар андай нерсени кылган эмес. Ошол себептен биз баары бир артка отуруп, кайтып туруп анан салам беришибиз керек. Ошондо 5-рекетке туруп кеттик, эстеп кеттим, эстегенде дароо кайтат экенмин, каадага отурат экенмин да, эки жака салам берип туруп намазымды аяктадым. Сажда сахв кылып бербейм, себеби ташаххут мөөнөтүнчө отурганмын. Экинчи случайда мен 5-рекеттин саждасына кетип калган болсом, уже жанагы бир намазды улап кеттим. Бир намаз сажда менен окулгандан кийин уже толук болуп, бир намаз болуп эсептелгендиктен аны бузуп салбай, эмне кылат экен? 6-рекетин кошуп берет экен. Ошондо менин жанагы фарз намазым толук болуп эсептелинет, себеби мен толугу менен аны окуп бердим. Ташаххут мөөнөтүнчө отуруп бердим. Эми бул жерде 2 рекет коштум, бирок бул жерде сажда сахвны кошуп берет экенмин. Эмнеге? Себеби же нафил намаздын урматына, же болбосо жанагы фарз намаздын саламы кеч калгандыгы үчүн бул жерде сажда сахв кылып берет экенмин. Ошондой эле дейт.
ومن شك في صلاة فلم يدري كم صلى وهو أول ما عرض له استقبل. Кээде ушундай учурлар болуп калат, намазыбызда шек болуп калабыз, көбүнчө 4 рекет намаз окуп атканда 3-чү рекетин окуп атамбы, же 4-чү рекетин окуп атамбы, же 1-чи рекетинде эле 1-чи рекетти окудумбу, же 2-чи рекетти окудумбу билбей калабыз. Ошондой учурларда болушу мүмкүн. Эгер ошондой болуп калса, билбей калсам, шек болуп такыр эле билбей калсам, анда эмне кылам? Мага важип болот кайрадан ошол намазды тургузуп берүү. Мен аны тургузуп беришим керек экен. Эгер такыр билбей калсам, ушунчалык шек болуп, мен өзүм даже кээде күмөн кылабыз, 1-чи рекетте болушум керек деп үстөмдүк кылабыз. Даже ошондой үстөмдүк кылганга дагы үстөмдүк кыла албай да калсам, анда намазымды кайрадан тургузуп берет экен. Бирок дейт: "Фаин кана я'риду лаху шакку касиран бана ала галиби зоннихи, фаин лам якун лаху зоннун бана ала аколли". Эми ушул жерден шек болуп атып, мисалы 4-чү рекетке тартып атсам, мен ушу 4-чү рекетти кылдым болушум керек депчи. Ушул 3-чү рекет эмес болуш керек, 4-чү рекет болуш керек деп, анда ошону улап кетет экен. А эгерде наоборот, ушу 3-чү рекет болуш керек десем, анда ошол аколго азыраагына улап кете берет экен менин кыздар. Бунда да уже сажда сахвы кылып берем. Эмнеге? Себеби мен адашкандыгым үчүн. Ушундай кыздар, кыскача сажда сахвыны ушундай, эгерде адашуулар боло турган болсо, кандай бир важипти таштасак, кандай бир важипти өзгөртүп ийсек, жана антип мисалы ташахудту, то есть кыратты рүкүдө же башка жерлерде кылып алсак, же болбосо бир рүкүндү кеч калтырсак, жана антип ташахудту кошуп жиберип, же ташахуд мөөнөтүн узартып ийип, ушундай сыяктуу адашуулардын баарына биз адашуу сажданы кылып берүү менен намазыбыздын баары иншалла толук болот экен кыздар. Ушуну менен сабак аяктады кыздар. Иншалла баарын эле айтып бердим. Суроолоруңуздарды жазып алыңыздар. Суроолор иншалла көп болот деп ойлоймун. Анда эмесе, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.